күнүңүздөр менен урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, окурмандарым жана кесиптештерим. Бүгүн биздин Библия ресторанда Кыргызстан тарыхында маанилүү күн болгон 24 март элдик революция күнүнө арналган конференцияга чогулуп отурабыз. Бул күн биздин элдин эркиндикке, адилеттүүлүккө, демократияга умтулган күн болуп эсептелинет. Бирок 2005 жылдагы окуянын түпкү башаты 2002 жылдагы Аксы окуясына барып такалат. Аксы окуясынан кийин элдин саясий аң сезими ойгонду. Коркпой өз укуктарын айтууга үйрөндү. Ал окуя бийликтин элдин үнүн укпай, күч колдонуу менен жооп бергенде эмне болорун көрсөтүп койду. Ушул трагедиялык окуялар 2005 жылдагы негизги элдик революциянын чыгышына себеп болуп калды. Ошол күндөн тартып элдин бийликке болгон нааразычылыгы, элдин бийликке болгон ишеними жоголо баштады. Бүгүнкү конференциябыздын максаты балдар, бүгүн биз 2005 жылдагы революциянын себептерин, жүрүшүнүн натыйжаларын талдап, тереңдетип үйрөнөбүз. Эми конференциябызды расмий ачып берүү үчүн биздин мектептин директору Юсупалиева Алима Мамадалиевнага сөз берсек. Марттагы болгон Аксы окуясына силер менен ой толгоолоруна силердин көз карашыңарды кандайча көз караштар бар экен, силерде кандай ойлор бар экен, мына жеке силер менен баардыгыбыздын алдыбызда бирге талкууга коюлат. Жеке рахмат. Ушул бүгүнкү конференциянын урматына Азема доклад окуп койсо. 24 март элдик революция күнү. Урматтуу мугалимдер, окуучулар жана коноктор. Бүгүн биз Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү күндөрдүн бири 24 март элдик революция күнүн эскерүү үчүн чогулуп турабыз. Бул күн элдин эркиндикке, адилеттикке жана жакшы жашоого умтулгандыгынын символу. 24 март окуясы элдин тандоосу. 2005 жылы 24 мартта Кыргыз эли өзүнүн жарандык укуктарын коргоп, бийликтин адилетсиз башкаруусуна каршы чыкты. Бул революциянын негизги максаты өлкөдөгү адилетсиздикти жоюу, коррупцияга каршы күрөшүү жана демократиялык өнүгүүгө жол ачуу болгон. Окуялар Кыргызстан үчүн чоң сабак болуп, эл бийликтин булагы экенин дагы бир жолу далилдеди. Эмне үчүн бул күн маанилүү? Эркиндиктин баалуулугун эске салат. Кыргыз эли өзүнүн укугун жана добушун күчүн түшүндү. Демократияны өнүктүрүүгө түрткү болду. Өлкөдө шайлоо системасын жакшыртуу жана жарандык коомду өнүктүрүү аракети башталды. Биримдиктин күчүн көрсөттү. Эл бир максат үчүн биригип, өзгөрүүгө жетише аларын далилдеди. Бүгүнкү күндө биздин милдетибиз кандай? Өлкөнүн өнүгүшү үчүн аракет кылуу. Жаш муун билимдүү болуп, Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошушу керек. Биримдикти сактоо, өлкөдө стабилдүүлүктү жана тынчтыкты бекемдөөгө аракет кылышыбыз зарыл. Аксы окуясы эгемендүү Кыргызстан тарыхынын кайгылуу барагы. Ошол эле кезде өлкөнүн саясий тарыхындагы бурулуштун башаты болуп калды. Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик өмүрлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы 24 мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатууга негиз түзгөн. Биз эл жөө жалаңдоо боордон шар жок адамдар, мыналар майда дарага да. Ушул жерге келип, жөө жалаңдан чарчанып отуруп ушул жерде лампабызды жеп, сүрөбүздү ичип отурганбыз да. 2 автобус келип мына жерден токтоду. Бирөө бияка киргизип, бирөө мына жерге. Токтотуп эле сразу спец настап түштү. Эки мына жерге токтотуп, ушул жерге тосту. Ушул жерге токпойсуңар деп, алар бул жака турду. Ошол убактагы роддун начальниги ошол убактагы 2002 жылы биздеги акимчиликтин төрагасы Решал Осакеев, биздин акимибиз Шермат Осмонов. Силер дагы чоң болуп ошол Аксы окуясында болуп калсаңар, эмне кылмаксыңар?
азыр эки позицияда талкуулашыбыз керек. Бири эл тарабында, элдин позициясында болосуңар, а бир тарабыңар болсо бийлик позициясында, бийликтин жоопкерчилиги жөнүндө айтып, азыр болгону азыркы бүгүнкү форматтагы оюңар менен силер кандай аракет жасайт элеңер? Силер эмне кылмаксыңар? Айтсаңар болот. Силерге эмне таасир берди? Кандай болду? Эмне? Мисалы үчүн Азимбек Бекназаров өзү туура эле кылган го дейм да. Эмне дегенде Кыргыздын жерин ата бабаларыбыз кан төгүп ушунча жыл сактап келген да, аны берип коюш деле туура эмес го. Мисалы үчүн азыркы убакта Баткенди деле берип койду. Мисалы үчүн Баткендин эли азыр өзү өздөрү каршы да ошогочу. Көп эле нааразы болуп атат. Ошону элдердики туура, бирок ошол жерде айыл өкмөт беркелер жакшы түшүндүрүү кылганда мындай таркашы мүмкүн эле да. Бул жерде бийлик атууга барып өзүнүн эле жарандарын атып таштап атат да. Саясатта ички Акаев оған кандай жүргөнүн ким билет, мен билбейм ички, бирок ошол убакта өзүмө кушты сап бергенин жанасы, бери берген жанасы. Бекназаровдун кылган жанасы оппозициясын мен деле колдойм. Сен бийликте болуп калсаң ошол мезгилде кандай жоопкерчилик алат элең? Мисалы өзүң ошондо бийликте болуп калсаң элдерди атат белең же башка бир жагын ойлонуштурат белең? Бул кичинекей эле бир мындай айтканда жансыз жерде барыш, мындай жерин берип беришleri, аны үчүн кан төгүш деле зарылчылык эмес да. Жерди берип койсок боло белет. Бирок эгер ошонун туура эместигин Акаев өзү сезгенде ошондой кылбайт эле да. Ошондо кайра мен туура эмес кылып атырмын деп кайтарган аракет кылыш керек эле да. Азимбек кызларга туура эмес деп айтып Эден Акаевдин өзүнүн чыгасы болушу мүмкүн, жер берип коюш үчүн. Анын тосолдук кылган, аралаштырбайын деп түрмөгө камап, анын элдин чыкканына туура эмес да. Бир адам үчүн ушунча эл чыгып, паника кылып анткени. Бирок атканы деле туура эмес аларды. Ал жерде паника болбой атат да, ал жерде жерди алып коюп атат. Ошон үчүн биз жерибизди берип, булар аксы көтөрүшүндө могу келишти го. Босбек Келишкен, ушул атпай эле жакшы сөздөр менен мындай элдер менен уюшуп, туруп ошончо мындай сөздөр менен түшүндүрүп айтса, элдер угат эле да. Мындай атып алган үчүн элдер кайра каршы болуп чыгып атпайбы көтөрүшкөчү. Ошол үчүн келген милициялар ушулар мындай ортодо келиспештик болуп калды эчки, ошол сүйлөштүргөндөн кийин кылышса жакшы болмок эле да. Атып отурган ордуна чөйрөсүн эле жанагы жерибизди элибизди аткан ордуна. Өзү айтпачы, туурабы негизи кандай кырдаал болсо да өз элин аткан мамлекет эмнеси менен мамлекет болот? Өз эли менен да эли жок мамлекет болобу? Болбойт албетте. Ошон үчүн кандай бийлик болсо дагы, кандай жагдай болсо да, кандай кырдаал болсо дагы өз элине ок атуу бул деген эмне? Чыккынчылык. Эми эл шайлашы мүмкүн, бирок эл шайлаганда анын жасаган иш аракети туура деп ойлойсуңбу? Туурабы? Мисалы биздин жерибизди шакактарда, ушу шакактарды Өзбекстанга берип койду. Сен кандай карайсың? Бердирбейт элең, Муну ошентип эле үзөңгү куушту элдер бергиси келбеди да. Акаев Баткенди жерди берип койду Тажикстанга. Эми анын өзүнүн түшүн азмен берди да. Аны алмашуу жолдору менен, алмашуу жолдору менен. Мамлекет башчыны эл ишенип, эл ошол мамлекетти коргойт, элди коргойт деп, ошондой чоң үмүт менен мамлекетти өнүктүрөт, өстүрөт деген үмүт менен шайлайбыз да президентти, жетекчини, туурабы? Анан шайлагандан кийин ошол жерде эмне кылыш керек жетекчи? Коргош керек, кашыкканы калгынча коргош керек. Ой, эл нааразы болуп чыкпайбы? Эчке ошол чыкпаганда мисалы үчүн мамлекет көп жерин бердире бермек да, ошон үчүн элдер деле патриот болуп жерин бербейбиз деп чыккандыктан жогору жакта эле кичине коркунуч өздөрүнө туюндуруп көп ошентип жерди бербей калган го деп ойлойм. Мындай өзү жери үчүн күйүп атканда сактап калыш үчүн. Силер эгер сенин башыңда ошондой кырдаал келсе, жагдай келсе, сен кандай мамиле кылат элең? Элдерге Жок, өзүңүн башыңа мисалы ушундай биздин да жерди жооп кырдаал болуп калды. Коюбузду билдирет элек да. Негизинен элдер деле ойлогондо Акаевди шайлагандагы жакшы жактарын угушкан, ошол үчүн шайлашып туруп кийин Акаев деле туура эмес кылган да. Мына ушинтип кандай болсо да балдар. Жыйынтыгында, баягы мына жыйынтыгында эмне болду? Ушул 2002-жылда эл Акаевга болгон эмнесин жоготуп койду? Ишеничин жоготту да. Мына ошол эмнеге алып келди? Элдик революцияга алып келди. 5-жылдагы 24-мартындагы элдик революциянын себептери жана жүрүшү. Азыр революция кайсыл учурда революция болот деп ойлойсуңар балдар? Толкогон
Укугу төбөлөнгенде туура айтасың дагы укук төбөлөнгенде нааразы болосуңар. Дагы силер кайсы учурда өзүңөр нааразы болосуңар? Силердин үнүңөр жетпей калса дагы кандай учурда? Бийликтин кандайдыр бир үстөмдүгүн сезген учурда, мына карасаңар саясий жана экономикалык кризистерди, саясий кризистер болгондо эмне болот? Мисалы, жергиликтүү жетекчилер дагы силердин үнүңөрдү эмне кылышы мүмкүн экен? Укпай калышы мүмкүн да. Андан тышкары жерлерде жергиликтүү бийлик органдары дагы иштерди жазабай калат. Айтып берейин, мен айтайын дедим. Ооба, салыктардын кескин жогорулап кетиши, ооба, элдин жашоо шартынын начарлап кетиши, анан негизгиси эмне? Жумушсуздук эмнеге алып келет? Экономикалык кризиске алып келет мына ошол жөнүндө. Анан экинчиси эмне экен? Коррупциянын өсүшү. Коррупция качан өсөт? Коррупция деген эмне? Качан өсөт? Коррупция деген ооба. Бийликтин кызыкчылыгын ойлошу мүмкүн, ар кандай жолдор менен элдерди эмне кылуу? Парламенттик шайлоонун адилетсиздиги, мына эң негизгиси бардык окуялар 24-марттагы революциядагы эмненин негизинде болуптур. Ушул парламенттик шайлоодун жыйынтыгынан келип чыкканда, анткени ошол парламенттик шайлоодо дагы эмне болуптур, мындай коррупциялашып кеткен, туура айтасың. Бийлик органдарынын бардык түзүмдөрүнө ошол Акаевка тиешелүү адамдар гана бийликке барган, келип калышкан. Мына карагыла, революциянын жүрүшүндө ошол 24-мартта кайсы жакта баштаптыр? Революция боюнча Түштүк Кыргызстанда, Ош жана Жалал Абад аймагында 4-23 марттарда башталган, анткени февраль айында эмне болгон? Шайлоо болгон. Мына ошол шайлоонун жыйынтыгына элдер нааразы болгон. Бюллетендер деле сатылып кетчү ал мезгилдечи. Анан 4-март Жалал Абад областында, 18-март Ош областында элдер көтөрүлүшкө чыгышкан. Ошол 24-март түштөн кийин эле президенттик администрацияны басып алышат. Мына ушул элдик козголон өлкөдөгү кырдаалды чукурунан өзгөрттү. Жыл башында 2 тур менен өткөн парламенттик шайлоо араң турган кырдаалды огунан чыгарды. Кыргызстанда мурда деле шайлоо мыйзамы бузулуп келгенин айткан edi. Бирок 2005-жылдын 27 февралында, андан кийин 13-мартта өткөн шайлоолор мурда болуп көрбөгөндөй бузуулар менен коштолду. Боршайкомдун расмий маалыматтары боюнча режимди жактаган жана эч жакка тартпаган талапкерлер да оюндан чыгып калды. Мындай окуялар ондоп саналат. Атактуулар оюндан чыгарылып жаткан кезде пландан жарышка салынган президенттин уулу Айдар менен кызы Бермет албетте кабагын ташыдым дебей туруп өтүп кетишет. Бермет Аскаровна университет округунан шайлоого чыккан. Ага чет-четик саясий технологдор баш болуп баары жардам беришет. Ордо турган студенттердин зачеткалары менен паспорттарын алып туруп, айткан талапкерге добуш беришпесе, сессиядан кулайсыңар деп эскертишкен. Ушул эле шайлоо округунан жарышка түшкөн Роза Отунбаеваны сот аркылуу шайлоодон чыгарышты. Бирок бул класс технология бийлик күтпөгөн кесепеттүү натыйжаны да алып келди. Көп өтпөй жаштардын келгил аттуу кыймылы жаралды. Ошто андан кийин Жалал Абадда негизги администрациялык имараттарды андан тышкары аэропорттордо колдон алды. Граждане Казахстана, я прошу, чтобы вы Оштада ушундай көчөттөрдө ушундай адамдар жүрүп да, эми ушул революциянын бизде натыйжалары бар да, кандай оң жана терс натыйжаларына көңүлүңөрдү бурайын. Мына бийликте бул оң натыйжасы 2005-жылдагы элдик революциянын оң натыйжасы эмнеге алып келсе, бийликтин алмашуусуна, сөз эркиндигинин күчөшү. Ушул революциядан кийин эмне болуп калды, эмне өзгөрүүлөр болду? Карагыла. Сөз эркиндиги бир аз болсо дагы мурдага салыштырмалуу сөз эркиндиги болуп калды. Андан тышкары жараяндын же процесс, демократиялык процесстин жанданышы. Мурдага салыштырмалуу бир аз болсо да элдер демократиялуу болуп калды. Андан тышкары эми силер менен балдар келгиле, азыр элдик революциянын оң натыйжаларын жаздык. Эми терс натыйжалары кандай болот деп ойлойсуңар? Саясатта кандай? Саясий стабилдүүлүк болдубу? Болгон жок, болдубу? Болгон жок. Анткени кайра эле 2005-жылы революция болду. Ошол менен да кайра дагы качан? 2009 же 10-жылдагы 10-жылдагы апрель революциясына алып келип калды. Ооба. Сөздүн элдин үнүн укпаган бийлик тарыхтын ооба сабагын алат. Бийликтеги элдин каалоосун жана сөздөрүн укпаган бийлик эми бул. Жаман мемлекет да. Жаман Мамлекет эл менен болот да эчки.
мамлекет ошо элди уксаң анан мамлекет болот да өзүн эле өзү башкара берсе эл революция болуп эми бийликке деле нааразычылык. Эми бийлик канча, эл канча? Бийлик бирөө Эл көп, а? Бийлик кимге тиешелүү болуш керек экен? Элге, албетте. Мына ошол элдин бийлигин биз эмне деп айтабыз? Тарыхтан сабак алуу. Тарыхтан сабак алуу. Же болбосо өзүңөр бир цитата жазсаңар болот. Мынга окшош, мисалы жана айтып бердим го. Элдин үнүн укпаган бийлик тарыхтын оор сабагын алат. Мына ошол сыяктуу эле силер кандай өзүңөрдү бир төртөө болуп туруп келгиле, өзүңөрчө бир цитата, кандай улуу сөз деп коебузбу? Ушундай сөз ойлонуп тапкылачы. Мисалы, мазмуну кандай кылсаңар болот, мына карагыла. Мазмуну тарых кайталанбаш үчүн эмнени үйрөнүшүбүз керек? Бизди барктасаң бийлик азаят, бийликти барктасаң эл азаят. Түшүнүп берчи, улуу сөз да. Кандай десем, элдин сөзүн угуп жана кылсаң бийлик артта калып калат, бийликти жана Бийликти мактап жактай берсең, эл артта калып калат. Эркин жашоо үчүн атлеттүү шайла. Жанагы азыр айтып атабызбы жанагы. Эркин жашоо үчүн атлеттүү шайла. Сону эле болчок болуп. Карагыла. Жумуштун аздыгы коррупциянын пайда болушу. Жумуш жок жүрүп, айлык аз болуп жүргөндө коррупцияга акча алып жүрөт. Экономикалык кризис эмнеге алып келет экен? Коррупцияга дейт. Бийликтин карасы элден гана калып калат. Жанагы ички азыр Акаев, Бакиевдер шайланат. Алар жакшы жагын эле билип шайлаган да, элдер ошонун жаман жагына кабыл алыш керек деген ойдо эле. Кабыл алышыбыз керек, кечиришибиз керек. Анча кечирип коюш керек. Адамгерчиликтүү болушубуз керек, кечиримдүү болушубуз керек, айкөл болушубуз керек. Бийликтин тазасы урпактарга тажирик сыяктуу берилет. Кандай десем, таза ишин алып жүргөн азыр кандай иштеп жүргөн адам болсо өзүнөн ошолордон кийинкилерге Келге бага бири-бирибизди сыйлап тынчтанып алайлы. Тарых элдин эс тутуму, мисалы үчүн өткөн нерсени бүгүнкү күндүн өтүп кеткени бул уже тарых да. Уже эс тутум болуп калат, буну өзгөртө албайбыз. Ошондой маанилүү жаздык. Экинчиси, тарыхты батырлар эмес, эл жаратат. Буну азыркы эл защитата, мисалы үчүн мамлекет болуш үчүн эле бүт нерсени элден бүт нерсе көз каранды да. Сонун балдар учак. Кандай кызыктуу. Каталарды жана сабактардын жыйындысы, мисалы үчүн тарыхтан каталарды окуп билип, кийин ошону сабак колдонушубуз керек да. Кайра эле ошону ката кылып Кайталай бербей. Тарыхты өзгөртүү мүмкүн эмес, бирок андан сабак алууга болот. Тарыхты өзгөртө албайбыз да, ошо жазылып калган нерсе артка кайтпайт да, убакыт артка кайтпайт. Ушундай эле тарых деле кайтпайт. Ошондуктан кадамыбызды ойлонуп базалы, еще сабак алалы да. Азыркы мисалы үчүн Бакиев ошондой эле өтүп кеткен Акаевдардын эле булардын эле жакшы жаман болгондо, мисалы үчүн тарыхта жаман нерсе тез эле көрүнүп кала берет да, элге делечи. Булардын эле жакшы нерсеси болгон, бирок ошо туугандарын берке болгон үчүн жаман жагына көрүнүп кала берет. Анан командалыктарды келди деп койгон. Элдин ынтымагы жакшы болсо мамлекет өнүгөт. Мисалы үчүн шайлоо болгондо элдер өз эрки менен ынтымактуу болуп шайласа мамлекетте бийликтин ынтымагы жоготулса мамлекет жоготот. Ынтымак болбосо мамлекет өнүкпөйт. Бийлигиң таза болсо, бийлигиң таза болсо элдин көркү дейт. Мисалы үчүн бийликтегилер жакшы иштеп, таза иштеп. Эгерде Кыргызстанда коррупция жок болгондо Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катарына кирмек. Кыргызстанда мурдадан бери коррупция болуп келген, ошондуктан Кыргызстан мамлекеттердин катарына көп эле кире бербейт.
Өнүгүп келе жатканбыз. Эми саржакан тагынан бери өнүгүп келдик. болот о. Бийик маданият, бийик билим, Революция бул адилеттүүлүккө умтулуу. Биздин элибиз революцияны адилеттиккө өзүбүздүн элибизди коргоо учурунда коргогусу келгенде революцияны уюштурушат. Революция элдин наразычылыгы, кысымга каршы күрөшүү жана тарыхы жана адилеттүү жашоого болгон умтулуусу күчөгөн учурда жаралат. Кыргыз жаштарынын маданияты, билими жогору болсо, кыргыз элибиздин биримдиги, ынтымагы бекем болот. Кыргыз элибиз биримдикте иш жүргүзсө, алар жеңишке ээ болушат. Өз элибиз көтөрмөйүнчө чоң иштер козголуп жаралбайт. Эл үчүн күйгөн эр эч качан өлбөйт. Чыныгы революциячылар элдин эркиндиги үчүн күрөшүшөт. Биздин элибиздин үнү бул биздин чоң күчүбүз болуп эсептелет. Карабач кандай сонун. Бийликте ыйман болсо, элде ынтымак болот. Бул бийликтегилер эсли ыймандуу мындай Кудайдан корккон жакшы адамдар болуп турган болсо, коррупция болуп кетишке. Биринчиден Кудайдан коркот, экинчиден ушундай бир жаман ситуациялар болуп кетиштен коркот. Элдин наразычылыгы болушун каалайт дечки. Бийликтин тазалыгын элден гана көрүп, бул бийликтеги адамдардын кандай иштеши, кандай иш алып барышы бул элдин билишинен гана зависит этешки. Если жакшы иш алып барып, жакшы элге результат көрсөтүп эме кылсаң, эл деле сени колдойт дечки. Сонун карабач. Бийликтин тазалыгы мамлекеттин келечеги. Өчө түшүнүктүү болуп жүрөктүн тазасы ыйман менен чечилет, бийликтин тазасы эл менен гана чечилет. Охо, карагыла кандай сонун. Жалгыз тарапта болбойт дегенде бул биздин ошол тарыхта болгон окуяны айтып атабыз. Азыркы биз телевизордон көргөн окуяны айтсак болот. Себеби жалгыз тарапта болбойт дегенде бир гана бийликтин ордундагы жашоом чалдырылган. Анда адамдардын бирдиктүү болушу жана бирөөнүн оюн угушу, ортодогу чечимге бардыгы туура келишин айткан. Өзүнүн кызыкчылыгын ойлообуздон башка адамдардын да кызыкчылыгын ойлоого айтылган. Биримдик бар жерде жеңиш бар деп, биримдик бар жерде жеңиш бар дегенде бул ошол бардык элдер мындай биримдикке чогулушуп бир адамдын айтканын угушса, президент ынтымактуу бол президенттин да айтканы болушу мүмкүн. Элди уккан бийлик бирдиктүү мамлекетти курат. История учу человека на светлое будущее. Бул ошол жанагы тарых мындай кандай кандуу болуп өткөн болсо, ошол окуяны адамдар көрүп билди да, значит ошодон өздөрүнүн ошол нерсени кайталаш үчүн сабак алат деген маани түшүнүлөт. Жүйгүлөлүк башкаруу эмнеге алып келди? Ошол бир кыйынчылыкка алып келгенде, кыйын адамдар жаралып, алар лидерлер чыкты дагы, элди баштап, анан революцияга алып келди да. Ошонун негизинде биздин мына бүгүнкү күндө жаркыраган демократиялык мамлекет өнүгүп атат. Анан туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. Кыргызда кандай улуу сөздөр бар, Эгер бий туура бий боло турган болсо, тууганын карабаш керек экен да. Туугандын карай берген бийлик ыйман жок болот экен да. Ыймансыз бийлик мына көрдүңөр эмнеге алып келди? Революцияга алып келди. Андан кийин биз өткөндү билбей туруп эч качан жаңыны кура албайбыз. Биз тарыхты жаратабыз, бирок сөзсүз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Өткөндү билбей туруп жаңыны кура албайбыз деп жыйынтыктадым да. Ошо өткөндөн сабак алабыз. Ал кемчиликтерди көрөбүз, ошол мезгилдеги адамдардын лидерлик сапаттарын, алардын саясий иш аракеттерин көрүп, сабак алып, анан жаңы мамлекет куруп өнүктүрөбүз. Силерге да чоң рахмат, азаматсыңар. Ушул сабактын жыйынтыгында, мындай сабактын бул чоң темада. Ошону карап туруп, кээ бир ситуацияларды карап туруп эле силер сабактын жана кульминациясын мындай 5ке чыгарып койдуңар да. Силер ушу сабакты өткөн эжекеңерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Силерге да мынакей сабак эртеңки күчтүү Кыргызстандын туумун пайдаланып, анткени ар бирибиз келечек үчүн маанилүү инсанбыз.